Qur'oni Karim Alloh taoloning akırkı бүткүл адамзатка туура жолду көрсөтө турган улуу ыйык китеби. Qur'oni Karimде мазмундар, 3 түрлүү мазмун бар, туугандар. Дайыма эсибизде болсун. Ар бир сүрө, ар бир аят ушу 3 мазмундун бирөөсүнө кирет да. Биринчиси тадкир би айямилlah. Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн, бенделерин эскертет экен. Эмне менен десе, бизден мурунку өткөн күндөр менен Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүнө чейин көптөгөн заман өткөн, доор өткөн, пайгамбарлар өткөн, бактылуу адамдар өткөн, бактысыз адамдар өткөн, бейиштик дагы, дозоктук дагы өткөн, Алланын сүйкүмдүүсү дагы, шайтандын досу дагы өткөн. Бизге чейинки болгон окуялар менен Алла Таала Мухаммад алейхиссаламдын үммөтүн эскертет экен. Бул биринчи мазмун. Ушунун биринчи мазмунда мынакей биз өтүп атабыз Адам алейхиссалам тартып пайгамбарлардын окуясы, Муса алейхиссаламдын окуясын айтып атабыз. Демек, Муса алейхиссаламдын окуясы сиздерге, биздерге насаат, сабак, үлгү. Ошол жерде Алла Тааланын эскертмелери бул берилип атат дагы. Мынакей бул биринчиси тадкир би айямилlah дейт. Алланын күндөрү, адам баласына башынын үстүнө өткөн күндөр бар. Бул бир. Экинчиси тадкир би алаилlah. Алла Таала бенделерине эскертет экен. Өзүнүн берген тартуулаган неаматтары менен, жакшылыктары менен. Мынакей Qur'oni Karimде ачсаңыз, Qur'oni Karimдеги сүрөнү окусаңыз же аятты окусаңыз, сөзсүз ушуга сиз кабыласыз, ушуга жолугасыз. Кандай? Алла Таала неаматы менен эстетет. Мен силерге асманды жараттым, күндү жараттым, жерди жараттым, ата-энени бердим, ырыскыны берип атам, ыйман бердим дегендей Алла Тааланын неаматтары. Алланын сизге бизге кылган жакшылыктары, берген тартуулаган неаматтары чексиз да. Ва ин таудду ни'маталлах ла тухсуха. Эгерде Алланын бир эле неаматын эсептесең, сен аны санап бүтпөйсүң, канча жакшылык пайдасы бар сен үчүн. Фадкуру ала Аллахи лааллакум туфлихун. Алланын неаматтарын эстеп жүргүлө, мүмкүн силер ийгиликке жетерсиңер. Алган тийгиликке жетебиз. Алланын неаматтарын эстеп жүрсөк, Аллага шүгүр келтирүүчүлөрдөн болот экенбиз. Шүгүр келтиргендерди Алла субханаху ва таала аларды сыйлайт экен, неаматтарын көбөйтүп бере берет экен. Бул эки. Үчүнчүсү тадкир лима ба'дал маут. Алла Таала бенделерин эскертет экен. Өлгөндөн кийин эмне күтүп турат бизде? Ар бирибизде. Бул дүйнөдөн кеттик, тирги дүйнөгө өттүк. Ал жакта мени эмне күтүп турат? Кабырда эмне күтүп турат? Жанымы алганга келген периштелер, кандай периштелер келет? Мейримдүү периштелер келеби же ташбоор периштелер келеби? Рахмат периштелери келеби же азап периштелери келеби? Ушул жерден эле башталат. Кабыр кандай болот? Бейиштин бакчасы болобу же дозоктун чукуру болобу? Ушул жерден эле башталат. Макулбу? Андан кийин мени эмне күтүп турат махшарда? Пилсиротто, ахиретте, бейиште, дозокто. Ошон үчүн айтат тадкир лима ба'дал маут. Өлгөндөн кийин эмне болоорун Qur'oni Karimде ошолорду эскертүү берген Алла Таала. Өлгөндөн кийин мына адамдарга мындай болот, ыймандууларга мындай болот, жакшамал кылгандарга мындай болот, ыймансыздарга мындай болот, мунафыктарга мындай болот, жалганчыларга мындай болот, чын сүйлөгөндөргө мындай болот. Бардыгын Алла субханаху ва таала Кур'анда айтып койгон. Демек Qur'oni Karim Алланын ыйык китеби. Ортосунан ачасызбы, башынан ачасызбы, аягынан ачасызбы, айырмасы жок. Ушу 3 мазмунга сөз такаласыз. Кайсы гана аят болбосун, же мурунку күндөрдү Алла Таала эскертип бизге жакшы насаатты берип атат, же болбосо өзүнүн неаматтарын айтып туруп бизге насаат кылып Алла Таалам берип атат, же болбосо өлгөндөн кийинкини эскертип туруп бизди оңдоп атат. Мына ушул 3 мазмунда кетет. Эми мына пайгамбарлардын окуясы биринчи мазмунда. Муса алейхиссалам улуу жалал, мындайча айтканда өтө каардуу пайгамбарлардын бири эле. Өткөнкү сабакта айтканбыз, Фираун менен кагышып, Фираун болсо бардык сыйкырчыларды алып келип, алардын акчасын сарптап, Фираундун сыйкырчылары келгенден кийин алардын колдорунда таяк бар эле, аркан бар эле, таштады, бардыгы жыланга айланды, адамдардын көзүн
боеп, көз боямаушылық қылып, сыйқырчылық қылды. Бирок Муса алейхисаламдын таягы сыйқыр эмес эле, акыйкат эле. Таштады, барды ушундай чоң аждар, аларды жутуп бардыгын жок кылып, кыскасы айтканда сыйкырчылардын бардыгы ыйман келтирип, саждага жыгылышып, анан баягы Фираундун ачуусу келип, Фираун мындайча айтканда жеңилип калып, ызаланып, анан кийин чекеден буларды өлтүрүп, бирок кандай болбосун ыйман жол бербейт экен аркага кайтканга, өлүп кете берейли, каалаганын кыла бер, чечкенин чече бер. Бирок биз ыйман келтирдик Мусанын, Харундун Кудайына, бүткүл ааламдын Робусуна деп айткан эле. Ошентип кыскасы келген элек ушу сабакка. Эми Фираун карады, өтө кыжалат болуп, уйкусу кетти, тамак жегиси да келбей калды, ичкиси да келбей калды. Арданта тургандар көбөйдү. Сиз Кудаймын деп аттыңыз эле, буягы кандай болду деди. Ошентип Фираундун жанындагы менмин деген атка минерлери кеңеш берди Фираунга. Эми эмне кылыш керек будан ары? Мусаны өлтүрмөйүнчө башка жол жок. Өлтүрүш керек Мусаны. Ошол же Кур'анда Алла субханаху ва таала айтат: "Ва қалал малау мин қауми Фираун." Фираундун коомунан аттуу баштуу кишилери, башчылары айтышты: "Атадару Муса ва қаумаху лиюфсиду фил ард ва ядарака ва алихатак." Эмне, эй Фираун, сиз Мусаны жана анын коомун, Бани Исраилди таштап коесузбу? Алар жер бетинде бузукулук кылуу үчүн жана сизди жана Кудайыңызды таштап коюп деп алар ушинтип ызалантырып жүрөгүнө эме салды да, Мусаны мындай таштабаш керек, Бани Исраилди мындай таштабаш керек. Булар болсо жер бетинде бузукулук кылат. Экинчи мынакей деп Фираунга айтып атышат: "Ваядарак, сизди таштап коет алар, сизге баш ийбей коет. Жана сиздин Кудайыңызга дагы баш ийбей коет, таштап коет" депчи. Кала Фираун мындай деди: "Сануқаттилу абнаахум ва настахи нисаахум." Жакын арада булардын эркектерин бардыгын кырып өлтүрөбүз деди. Адамдар эркектерин бардыгын өлтүрөбүз, азайтабыз буларды, эркектеринчи. Анан ва настахи нисаахум, аялдарын тек коебуз. Жашай берсин, алар бизге кызмат, алардан коркунуч жок. Биздин байлыгыбызга, бийлигибизге каршы чыга турган алардан биз ойлонбой деле койсок болот дейт да. Ва инна фауқахум қахирун. Албетте биз булардын үстүнөн үстөмдүүлүк кылабыз. Биз буларга каардыбыз, кандай болсун азабыбызды беребиз деп мына Фираун ушундай чечимге келди. Акырын башташты Муса пайгамбарга каршылыкты өлтүргөнгө жана Бани Исраилди азаптаганын баштаганда эле не болду? Кала Муса алейхиссалам айтты ли каумихи, өз коомуна: "Истаину биллахи васбиру." Эй коомум, Алладан жардам сурагыла, жана сабырдуулук кылгыла. Алладан жардам сурагыла, жана сабырдуулук кылгыла, чыдагыла. Булардын зулумдугу бүгүнкү күндө утурумдук, ахиреттеги азап кандай түбөлүктү? Эчтеке эмес. Чыдагыла, сабыр кылуучуларына Алла Таала бир жардам сурагыла, Алла Таала сөзсүз жардам берет деп булардын көңүлүн көтөрүп, буларга дух берип, Бани Исраилге кыйынчылык болгондо мынандай Муса пайгамбар сөздү айтты: "Иннал арда лиллахи юрисуха ман яша мин ибадихи вал акибату лил муттакин." Албетте жер бар го, бул мүлк Аллага таандык. Ким бенделеринен кимисине кааласа аны мураскор кылат Алла Таала. Вал акибату лил муттакин. Ал эми акыбет, эртеби кечпи жыйынтык ал Кудайдан корккон таква адамдар үчүн ошолордун акысына чечилет дейт. Мындайча айтканда Фираун бүгүн мамлекетти башкарып кыйын болуп атабы? Кыжалат болбогула. Бул залым, зулумдугу чектелген эле. Силер сабыр кылып тургула, Алладан жардам сурап тургула. Bunun bardığını Allah subhanahu wa ta'ala çok kılat dağı, sizler de muraskor kılıp koyat. Sizlerge berip koyat. Azırkı geliyatkan sıno, jönököy ile sıno. Bunday sıno bolgon öte öret. Sizler özüңөр oңol kıla, sizlerde sabırlılık bolsun, Allah menen baylanış bolsun, Allah'dan ümit bolsun, Allah Ta'aladan korku, takvalık bolsun deyip. Gana takvalık bolsun ne olat? Vel aqibatu lil muttaqin. Demek sizler takva bolgula, takvalıkты жашооңорго жүрөгүңөргө алып келгиле, баары бир эртеби кечпи чечим силердин пайдаңарга болот дейт. Калу Бани Исраил не деди? Бани Исраил бузулган мусулмандар,
Муса пайғамбарды аябай қинаған. Бұлардың пайғамбар саллаллаху алейхи уассалам айтқанда, Алла Тағала Мусаға райымдылық қылсын дейді. Бани Исраилдің ушунчалық қылықтарына чыдағанына дейді. Бұлардың қылығы тоқтаған емес, бүткөн емес. Дайыма ошық бір қылығы мыналы болып отады дағычы. Болбосо Фираундың зұлымдығынан чыгарайын, құлчылдығынан чыгарайын. Бұларды эшектей қылып иштететиле, ошолордон чыгарып адамдай кылайын деп, ошолорго оңол кыла, амалыңарды оңдогула, сабырдуулуңарды оңдогула, таквалыңарды оңдогула, Алла менен байланышыңарды оңдогула деп Муса алейхиссалам буларга даават берип атат. Булар эмне деди? Қалу айтышты: "Удина мин қабл ли ан та'тияна ва мин ба'ди ма жи'тана." Муса деди, сен келерден мурда дагы биз азар чеккенбиз дейт. Ыза чеккенбиз. Ушундай бир машаккатка түшкөнбүз, азапталганбыз. Сен келгенден кийин деле азапталып атабыз дейт да. Дүниеге Муса пайгамбар келгенге чейин кандай азапталышты эле? Фираун баягы сыйкырчылардын сөзүнө кирип, балдарды муздай баштабады беле? Ошондо кандай бир чоң азап болгон. Сен келерден мурда дагы биз азапка душар кылдың, эми келгенден кийин дагы азапка душар кылып атасың. Демек, азар бергениң ушундай болду деп. Муса алейхиссалам айтты: "Кала аса раббукум ай юхлика адувакум ва ястахлифакум фил ард фаяндура кайфа та'малун." Жакын калды. Силердин Робуңар душманыңарды жок кылат. Демек, душманыңарды жок кылууга өтө жакын калды. Силердин Робуңар душманыңарды жок кылуусунда өтө жакын убакыт калды. Жана силерди жер бетинде алардын орун басар кылат. Душманыңарды жок кылып, ордуна силерди алып келет. Алардын бийлиги кетет. Алардын бардык байлыгы колдон чыгат. Дагы алардын ордуна силер келип каласыңар. Бийлигине да ээ болуп каласыңар, байлыгына да ээ болуп каласыңар. Ва ястахлифакум фил ард, жер бетинде силерди Алла Таалам орун басар кылып коет. Ошондо эми эмне болот? Байлыкка жеттик, бийликке жеттик деп өзүңөр менменсип тике бериленбегиле. Андан кийин Алла Таала сыноо үчүн берет бул байлыкты, бийликти да сыноо үчүн берет. Фаяндура кайфа та'малун. Алла карап турат эми силерди. Кандай амал кыласыңар, кандай жүргүзөсүңөр, кандай иш алып барасыңар, кандай башкарасыңар. Мына Алла субханаху ва тааланын сыноосу деп Муса алейхиссалам буларга моундай дааватты берди. Бир жерде келет, Алла субханаху ва таала мындай деп айтат: "Ва қала Муса", Муса алейхиссалам мындай деди: "Я қауми, ин кунтум амантум биллах", эгерде силер Аллага иман келтирген болсоңор, "Фа алейхи таваккалу", анда ошого гана таянгыла, Аллага гана таваккал кылгыла, Фираундан коркпогула, Аллага таянгыла. "Ин кунтум муслимин", эгерде силер Аллага баш ийчү болсоңор, анда Аллага гана таваккал кылгыла. "Фақалу аналлахи таваккална", Бани Исраилдер айтты акыры: "Биз Аллага таваккал кылдык. Роббана, ал биздин Робубуз. Ла таджална, о Робубуз, бизди ла таджална фитната лил кавми залимин". Залым коомго бизди сынакка таштап койбо, бизди аларга фитна кылыба, фитнага себеп кылыба. "Вана джина би рахматика минал кавмил кафирин", жана бизди куткаргын өз мээримдүүлүгүң менен кафир коомдон деп мынандай Бани Исраил дуа кылды туугандар. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ. Чындыгында Алла Таала айтат: Муса пайгамбарды биз ушундай мужиза аят белгилерди, ачык далилдерди берип туруп Фираунга жибердик. Экинчиси Хаманга жибердик. Хаман деген ким? Бул Фираун король, падыша. Хаман деген анын вазири, премьер-министри. Хаман деген болгон. Андан кийин үчүнчүсү Карун деген болгон. Ошол убакта эң бай киши болгон. Мына Карун жер соруп кеткен. Билесиздерди, малынан зекет бербей Муса пайгамбардын коомунан болот. Бул Бани Исраилден болот. Бирок ишеними Фираун менен. Өзү коому Бани Исраил мусулмандардан эле, бирок бузулуп Фираундун эмесине кирип кеткен эле, динине кирип кеткен эле. Бул учуру келгенде Кудай кааласа Муса пайгамбар менен Карундун ортосундагы сиздерге Кудай кааласа айтып беребиз, кандай болуп мал мүлкүн жер жутуп кеткен, Карунду да жер жутуп кеткен. Пайгамбарыбыз Мухаммад алейхиссалам айткан, кыямат күнгө чейин жер жутуп баратат деген да.
Бүгін дағы жер жұтып кетіп жатады. Қарунды қанша қылымдан бері. Мейлі. Қандай ол болсын? Фирауын айтты: "Вақала Фирауын, даруни ақтул Муса, ва лияд'у рабба, инни ахафу ан юбаддила динакум, ау юдхира фил арди фасад." Фирауын қиынсынып мындай деп айтады: "Мені тек қойғылашы, Фирауынды өлтірейін" дейді. Мусаны өлтірейін дейді. Ал Құдайын шақырсын қаласа, дуа қылсын аға дейді. Мені қой беріп қойғыла дейді. Сені кім қармап атады? Пожалуйста, өлтіріп көрші, қолыңнан келе деген кіші жоқ. Фирауын мынандай қылып өзін мақтап, өзін көтеріп айтып атады: "Мені қой бергіле, мені қой бергіле" деп қалады ғой баяғы кедечі. Ішінен айтып атады: "Мені қармап өле тұрғыла, қармап өле тұрғыла" депші. Қалып бере тіліменен қой беріп тұр, мені қой беріп тұр, бұны жөніне чаз, ордына қоямын деп қойған. Ушындай батырлар бар ел арасында. Фирауын да ушылардың чоңы да не деп атады? Өзінің қауымына айтады: "Қой бер, мені қой бер, Мусаны өлтірейін" деп. Сен ешкім қармап өле тұрады. Ана барып көрші, қолын көтер аласың ба? Қорқып жүреді дағы, біле қой бергіле, қой бергіле. Не дейді? Муса робысына дуа қылсын, шақырсыншы дейді. Құдайын шақырсын көрейін дейді. Ана мындай деп қояды: "Мен дейді, қорқамын дейді, сілердің диніңерді өзгертіп қоя ошу Муса" депші. Тимеле борыкер болып кетті. Өзінің қауымына насаатчы болып кетті. Бұл дағы не дейді? Же дейді, же болса, жер бетінде бұл бұзықылықты көбейтіп үстемдік болуы деп отыр. Мынандай насаатчы болып қала деген адамдар. Вақала Муса алейхиссалам не деді? Мындай деді: "Инни узду би рабби ва раббикум мин кулли мутакаббирин ла юъмину би яумил хисаб." Мен деді, сілер өзімдің Робым, жана сілердің Робыңар менен пана тілеймін. Демек сілердің деле Робыңар, менің деле Робым бір. Аллах, андан мен сақтануны сұраймын, пана тілеймін. Емнеден? Текебер кишилерден. Қиямат күнге иман келтірбеген Фирауынға оқшаған, текебер менменсіген, бой көтергендерден мен Алла Тағаладан сақтануны сұраймын деп атады. Демек, мен күллі мутакаббир, жаббар, анид, тоңмойын, мына ушындай текебер, Құдайдың азауынан қорықпаған, анткені ал ақиретке ишенбесе, жаза, сыйлыққа ишенбесе, айтады да. Ошон үчүн Муса алейхиссалам не деді? Ла юъмину би яумил хисаб. Ақиретке иман келтірбеген адам текеберленеді деген туғандар. Ақиретке иман келтірген киши текеберленбеш керек. Ақиретке иман келтірген киши қантип текеберленеді? Мен ақиретім қандай болады деп ойланған киши. Дағы кеңешті өз ошо менмин деген өзгөчө жакындары менен кеңешип, Мусаны кантип өлтүрөбүз деп кеңешкенде, ошо кеңештен машаалла бир киши, имандуу киши ал угуп мындай дейт: "Вақала раджулун муъминун мин али фир'аун яктуму иманаху атaqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum." Фираундың елдерінен, қыптилерден айтышат, Фираундың авасының баласы. Иманды киши, иманын жашырып жүрген киши ошол чыкты дағы айтты да: "Эмне силер өлтүрөсүңөрбү Мусаны" дейт. Ошо Робум Аллах деген кишини, ошо Алла Таала менин Робум Алла деп койсо, ошон үчүн аны өлтүрөсүңөрбү деп атат. Өздөрүнөн чыкты, көрбөйсүзбү? Алла Субханаху ва Таала сактайм десе, ар бир нерсени себепчи кылып коет. Жок кылам десе деле ар бир нерсени себепчи кылып коет. Мынандай деп айтып атат: "Атaqtuluna rajulan", ушундай кишини өлтүрөсүңөр дейт. Мында Муса пайгамбарды өлтүрөсүңөр. "Айякула Рабби Аллах", мен Робум Аллах деп айткан кишини өлтүрөсүңөр силер дейт. "Ва qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum", силердин алдыңарга Робуңардын тарабынан ачык айкын мужизаларды алып келди го. Көрсөткөн баягы сыйкырчылардын бардыгы ошол жерде поражение болуп, бактысыз болуп, жеңилип, уят болгон Фираун, ошол жерде Фираундун жандагылардын бардыгы. Ошого айтып атат: "Мына силерге мужизаларды алып келип, колун көрсөттү, таягын таштап, мынандай Алла Тааланын тарабынан мужиза алып келип көрсөттү. Ва ияку кадибан фа алейхи кадибу". Эгерде булар силер ойлогондой жалган айтып атат деген болсоңор, анда жалганы өзүнүн мойнуна тиет. Тек койгула, буну таштап койгула. Эмне кыласыңар? Жалганчы болсо, жалгандын кесепети өзүнө да. Силер буну эмне кыласыңар? Өлтүрүп. Ва ияку садика юсибкум ба'дуллади я'идукум. Эгерде бул чынчыл болуп калсачы, анда силердин шоруңар курусун. Эгерде бул чынчыл пайгамбар болуп кала турган болсо, бул силердин шоруңар курусун. Силерге
айтылған уадалардың кебірі башыңарға жетүүсү анық. Силерге коркутуулар айтылған, азап келет. Бұл пайғамбар, эгерде бул чын бола турган болсо силер, анда силерге чатак болот дейт. Инналлаха ла яхди ман хуа мусрифун каддаб. Алла Таала туура жолго жолдобойт эч качан. Чектен ашып кеткен жалганчы адамды эч качан туура жолго жолдобойт дейт. Я кауми, бул киши азамат экен. Иманын жашырып жүргөн азамат экен. Фираундун элинен өзүнүн абасынын баласы, бирок иман жүрөккө келгенден кийин ал акыйкат сөздү айтууда кайтпайт экен. Билесиз, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: "Афдалул жихад калимату адлин инда султанин жаир." Жихаддардын эң абзели залым бадышанын алдында адилеттүү сөздү айтуу. Залым бадышанын алдында коркпостон туруп адилеттүү сөздү айтуу, бул эң жихаддын улуулуусу, эң абзели, эң бийик экен да. Бул ошондой залым Фираун бадышанын алдында иманы жашырып жүргөн эле. Бирок эми учур келди, иманын жашырганга болбой калды. Себеп Муса пайгамбарды өлтүрө турган болуп атат. Ошон үчүн анан кийин бул айтты. Коркпой айтты. Эмне деп айтты? Я кауми, о каумум, лакумул мулкул яум захирина фил ард, фама янсуруна мин ба'силлахи ин жа'ана. Бүгүн силер бадышачылык силердин колуңарда, бийлик силердин колуңарда бүгүн. Силер жер бетинде бүгүн үстөмдөсүңөр. Мүлк силерде. Эми Алланын азабы эгер келе турган болсо бизге, ким анда бизге жардам берет? Ким бизди сактап калат? Силер күчүңөргө, бийлигиңерге, байлыгыңарга чиренбегиле. Буга таянбагыла, менменсибегиле силер. Эгерде Алланын азабы келе турган болсо, анда бизди Алланын азабынан сактап кала турган, бизге жардам бере турган ким ал? Кала Фираун не дейт? Ма урикум илля ма ара. Вама ахдикум илля сабилар рашад. Мен силерге айткан нерсе, мен алдымдагы нерсемди айтып атам. Мен силерге туура жолду гана көрсөтүп атам дейт. Монаке. Туура жолду гана көрсөтүп атам дейт. Кандай болбосун? Фираун кыскасы өлтүрө турганга чечим чыгарып калды. Айтып анан кийин өзү уят болуп атат да, уят болгонунан Фираун мындай дейт. Өздөрү хотя бы ушулар менин тарабымда болуп турсун. Муса пайгамбар жака ооп кетпесин деп, ванада Фираун фи каумихи, Фираун өзүнүн коомунда жар салды мындай деп. Кала я кауми, о коомум, алейса ли мулку мисра ва хадихил анхару тажри мин тахти афала тубсирун. Мындай дейт: эй менин коомум, Мисирдин бадышачылыгы менин колумда эмеспи? Жана мына дария, Нил дарыясы менин өкүмүм менен агып жатпайбы дейт, менин алдымда дейт. Алла Таала ушунчалык буга сыноо үчүн берип койгон экен. Бүгүнкү күндө деле анча-мынчалар айтып коет: мына көз ачык точный айтат экен депчи. Точный айтат экен десе, тууган, Алла сыноо үчүн кээде берип кое берет. Анча-мынчасы туура келе берет. Бирок сиз Аллага ишениңиз, көз ачыкка ишенбеңиз. Фираунга да ушундай мүмкүнчүлүк берип, Фираун билесизби, өмүрүндө ооруган эмес. Тиши ооруган эмес, канча жыл жашаса дагы. Мына Фираунга Алла Таала ушунча мүмкүнчүлүк берип койду. Нил дарыясын моундай десе бул жака, моундай десе мындай жака багызат экен да. Ошон үчүн карап туруп, менин бадышачылыгымды көрбөйсүңөрбү? Мисир мамлекетинин бадышачылыгы менин колумда эмеспи? Эй менин коомум дейт. Мына дарыя, Нил дарыясы менин буйругум менен акпай эле жатабы дейт. Афала тубсирун, эмне көрбөй эле турасыңарбы силер дейт. Ошолорго эми баягы өзүнүн бийлигин алдырып жүрбөш үчүн коомуна ушундай айтып аргасыздана сөздөрдү айта баштады. Алейсали мулку мисра ва хадихил анхару тажри мин тахти афала тубсирун. Эмне көрбөй эле турасыңар ошондой нерсени? Ам ана хайрун мин хада аллади хуа махин ва ла якаду юбин. Өзүн мактап дагы текеберленип атат. Айткылачы, мен жакшымынбы, же мына кор болгон Муса сөз сүйлөй албаган, bir жакшы bir баяндап түшүндүрө албаган ушу жакшыбы деп өзүнө текеберленди да. Анан айтат, эгерде бул чыныгы пайгамбар боло турган болсо, эмне үчүн асмандан буга билериктер түшпөйт алтындан дейт. Эмне үчүн бул менен периштелер бирге болбойт дейт. Кыскасы айтканда, коому да калданып, туура Фираун айтып атат, Фираун баягы күчүндүү экен, бийлиги күчтүү экен деп ага неме болуп калды. Анткени коому деле бузук эле да буларчы. Коому деле бузук эле да.
Кейін баяғы насаат айтқан Фираундың авасының баласы иманын жашырған мұсылман өзінің дааватын улантты. Айтты: "Вақалаллади амана я қауми", иман келтірген киши мындай деді: "Ой қауымым, инни ахафу алейкум мисла яумил ахзаб". Қарағыла, мен сілерге қорқамын, сілерге ахзаб қауымының ошындай башыңарға азап келіп қалуасын. Мисла даби қауми Нух пайғамбардың қауымына келген, башына азап келген ошондай келбесин. Ад, Самуд, ошолордун башына келгендер азап келип калбасын. Мен силерге коркуп атканым ушу, bunday жамандыгыңардан кайткыла. Вамаллаху юриду зульман лил ибад. Алла Таала бенделерге эч качан зулумдукту каалабайт. Ва я кауми, ой коомум, инни ахафу алейкум яумат танат. Мен силерге корком, эртеге кыямат күндүн корком. Яумат танат дегени бири-бирин чакыра турган күн. Алла субхана ва тааланын бир периштеси жар санат экен. Кыямат күнү дозокко баргандар дозокко, бейишке баргандар бейишке, андан кийин өлүм болбойт деп дагы жар салат. Же болбосо бири-бирин ошондой ызычы кылып бири-бирин чакыргандар, ушулардын баардыгын яумут танат деп коет. Кыскасы айтканда, Алла субханаху ва таалага бул дааватын токтоткон жок. Кээ-бирлер айтат, яумут танат деген кача турган күн дейт да. Кыямат күндүн көптөгөн аттары бар, ошонун бир аты яумут танат. Ал кайсы десе яумул фирар, кача турган күн. Кимден качат десе яума яфирул мар'у мин ахи ва уммихи ва аби ва сахибатихи ва бани. Ал күнү мусулман бир тугандан качат экен, ата энесинен, аял бала чакасынан кача турган күн депчи. Ошентип буга даават берип атат. Эй коомум, силер токтоткула мына жамандыгыңардан, бул жамандыкка барбагыла деп. Фираун токтогон жок. Баягы эле жамандыгынан улантып, вакала Фираун я Хаман баягы вазирине кайрылды. Эмне деп? Ибнели сархан лаалли аблугул асбаб. Сен мага бийик бир имарат курчу дейт. Мүмкүн ошо себептер менен жетермин. Каяка? Асбаба самавати фаттариа иля илахи Муса. Асманга жетип, мен ошо Мусанын Кудайына бир баш багып көрөйүнчү дейт. Ва инни ла адуннуху кадиба. Мен Мусаны жалганчы деп ойлаймын дейт. Вакадалика зуйюна ли Фираун суу амалихи. Куди мушинтип Фираундун жаман амалы ага кооз көрсөтүлдү. Ва судда анис сабил. Акыйкат жолунан алып тосулду. Ва ма кайду Фираун илля фи табаб. Эми Фираундун айла амалы бул жараксызга гана. Мындай дегени туугандар, Фираун ошол Хаманга буйрук берди. Эй Хаман деди, кара деди сен. Фа ауқид ли я Хаман алаттин фажалли сарха. Эй Хаман, сен мен үчүн бир балчыкка от жак. Кийин бийик имарат кургун деп буйрук берип атат да. Ошо мындай балчыкка деген ошо ылайдан аларды кыш кылып ал деп. Эми салса кайерге чейин барат? Акылы жок болсо ошо экен да. Асманга чейин жетем деп атпайбы? Кантип жетет асманга? Асманга кантип жетет ал? Мен асманга жеттим, барып айга жетпейсиң. Айга жетсең күнгө жетпейсиң. Күнгө жетсең жылдызга жетпейсиң. Эми ол жети асман жети жерде айтпай эле кой. Акылы Алла Таалам акылын бурап койсо ушундай болуп калат экен да. Эми канчага чейин көтөргөн дейт. Чарчап кургандар бир жолу аргасы кетип не болуп, кийин кулап түшкөн дейт. Каягына чыгып карайт. Кандай болбосун, баягы ыймандуу киши Фираундун коомунан, Фираундун авасынын баласы وقال الذي آمن يا قوم اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد. Силер мен артыман эрчи бериле. Фираундун аркасында эрчи бериле боло. Мен силерге туура жолду көрсөтөм деди. Я قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع. Эй коомум, бул дүние бар го, бир аз эле пайда ала турган нерсе деди. وإن الآخرة هي دار القرار. Ахирет болсо түбөлүктүү турак жай ошол өзү. Силер бул дүниөнүн бир аз мал мүлкүнө алданып, Фираундан таасирленип, ошого кызыгып калбагыла. Дүниөнүн жашоосу бир аз эле пайдалануу, чыныгы жашоо ахиретте, түбөлүктүү туруктуу жашоо ал ахиретте. Ман амила саййатан фала юджа илля мислаха. Ким жаман иш кылса, ошого жараша эле жазасын алат. Ва ман амила салихан мин дакарна ва унта. Ал эми ким жакшы иш кылса, эркек болсун, аял болсун, ва хуа муъминун, бирок ыймандуу болсун сөзсүз. Фа улайка ядхулуна жанната юрзакуна фиха бигайри хисаб. Мына ушулар сөзсүз бейишке кирет. Жана булар ырыскылантырылат бул. Эсеби жок ырыскы менен ырыскылантырат. Мынандай кылып даават берип атат, көрбөйсүзбү? Ошо киши ушундай кылып туруп бир даават берип атат.
Кандай болбосун? Ва я қауми мали ад'укум илан наджати ва тад'уна илан нар. Қоумуна ушунчалык боор экен, ушунчалык ичинен күйүп атат. Себеп дегенде ал ыйман келтирген, мужизаны көргөн. Эми кокус ушу мужизаны көргөндөн кийин дагы коом эгерде ыйман келтирбей турган болсо, анда Аллахтын азабына душар болушлугу анык, шек күмөнсүз анык. Асмандан Алла Таала кээде таш жадырган, кээде чок жадырган, кээде шамал менен, кээде жер титирөө менен, кээде периштенин кыйкырыгы менен кулак жүрөк жарылган, кандай деген азаптар. Бул ыйманы бар киши ахиретти көрүп турат. Пайгамбардын мужизасын, Муса пайгамбардын мужизасын көргөндөн кийин өзүнүн элине, коомуна ушунчалык боорукерлик кылып, күйүп айтат да. Эмне дейт? Мен силерди кутулууга чакырып атсам, бактысыздыктан кутулууга чакырып атсам, силер мени дозокко чакырасыңар да, Тад'унани ли акфура билlah ва ушрика бихи ма лейса ли бихи илм ва ана ад'укум илал азизил гаффар. Силер мени чакырып атасыңар, мен Алла Таалага капырлык кылайынбы? Ошон үчүн чакырып атасыңар силер мынакей. Жана Алла Таалага ширк келтирейинби, өзүм билбеген нерсени кошуп? Менден илими жок нерсени. Мен силерди чакырып атам. Кимге? Азиз, кудуреттүү, гаффар, кайра кечиргечүү затка чакырып атам го деди. Мынандай кылып даават берип атат. Ла жарама аннама тад'унани илейх лейса лаху да'ватун фид дунья вала фил ахира ва инна мараддана илаллах ва аннал мусрифин хум асхабун нар. Сөзсүз силер карап тургула. Мени чакырып аткан нерсеңер, ага эч кандай дүйнөдө бир кабыл боло турган даават жок. Жана ахиретте дагы жок. Албетте биздин кайтуубуз Алла Таалага. Баарыбыз эртеби кеч Аллага кайтабыз. Албетте чектен чыккандарга, алар кимдер десе, дозок ээлери деди. Жараткан Алла Тааланын инсанга чек коюп койгон, инсандык рамкадан чыкпай жашагыла деп чек коюп койгон. Ушу чектен чыгасыңбы? Анда дозоктон жай аласың деген сөз да. Дозоктон жай аласың деген сөз. Фасатадкуруна ма aqulu lakum. Силер жакын арада мен силерге эмнени айтып атам, ошону баары бир эстейсиңер. Ва уфаввиду амри илаллах. Мен эми өзүмдүн ишимди Аллага тапшырайын. Колумдан келгенинди жеткирейин. Ва ма балаг. Ва ма алейна иллал балаг. Менин мойнумдачы жеткирүү гана. Эми мен ишимди Аллага тапшырдым. Инналлаха басирун бил ибад. Алла Таала бенделерди көрүүчү. Мени да көрүп турат, силерди да көрүп турат. Мен силерди эмнеге чакырып атам, угуп турат. Силер мени эмнеге чакырып атасыңар, аны да Алла Таала угуп турат. Алла Таала бенделерин көрүүчү. Фавакахуллаху сайyiati ма макару ва хаqa би али фирауна суул адаб. Жыйынтыгында кандай болду? Кыскасы, Алла субханаху ва таала Фираундун коомунун, алардын айла амалдарынын жамандыгынан азыркы жигитти сактап койду Алла Таала. Аларда буну өлтүрөбүз деп ушунча чыгып аткандан кийин ушул даават берип аткан баланы Фираундун коомунан аны Алла субханаху ва таала сактап койду тигилердин жамандыгынан, айламалдардын жамандыгынан. Жана Фираундун элине жаман азап курчап алды. Фираундун элин жаман азап курчап алды. Кандай азап курчады? Ал субханаллах эки белги айтканбыз сиздерге. Андан кийин аларга каатчылык келди. Мөмөлөрүнөн, жемиштеринен азаюу келди. Алла субханаху ва таала кайра андан кийин мынаке Кур'ани Каримде мен сиздерге азыр айтып берейин. Ва лaqad akhazna ala fir'auna bis-sinin wa naqsi min at-tamarat la'allahum yadhakkarun. Чындыгында биз Фираундун элин, ошо адамдарын кармадык. Эмнеге? Каатчылыкка кармадык, жана мөмө жемиштердин азаюусуна кармадык. Мүмкүн алар насаат кабыл алар деп. Fa idha ja'atuhumul hasana, качан аларга бир жакшылык келсе, qalу lana hadihi, бул биздин акыбыз дейт эле. Wa in tusibhum sayyi'atun yatatayyaru bi Musa wa man ma'ahu. Эгер аларга бир жамандык келсе, анда жоромолдошот эле. Муса жана Муса менен ыйман келтиргендердин кесепетинен ушундай болду депчи, кара. Жакшылык жетсе биз акылыбыз дейт. Жамандык жетип калса Мусанын кесепетинен деп жоромолдошот эле. Иннама та'iruhum indallah. Жаман жоромолу Алланын илиминде эле. Валакин актарухум ла я'ламун. Бирок адамдардын алардын көбү буну билишпейт. وقال مهما تأتينا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. Алар айтышты, качан да сен бизге бир аят алып келсең, бизди сыйкырлаш үчүн дейт. Субханаллах. Биз сага иман келтирбейбиз дейт, мындай кылыпчы. فأرسلنا عليهم الطوفان. Биз, Алла Таала айтат, аларга топан суусу. Мына аларга биз топон суусун жибердик. Вал жарат, чебирткелерди жибердик.
Wal qummal pitterdi жибердик. Ваддафади biz аларга бакаларды жибердик. Ваддам кандарды жибердик. Аяти муфассалат өз-өзүнчө белги кылып, өз-өзүнчө белги кылып, аят кылып жибердик. Фастакбару ошондо да текеберленишти. Ва кану каума мужримин, алар күнөөкөр коом эле дейт. Мыналарды азыр кандай кылып жиберди? Ачарчылыкты берди, каатчылык келди. Эмнен себебинен каатчылык келди? Булар укпагандын себебинен баягы Фираундун коомунан иманын жашырган, дагы иман аларга чакырса болбой, акыры эми ушуган эмне болду? Алла Таала болбогондон кийин кесепеттерди жибере баштады дагы. Биринчи мына жакырчылык келе баштады. Андан кийин мөмө жемиштер азайып, бул экөө, так 4 мужизе болду. Дагы мынау 5-өө. Тофан суусу. Бул жерде кээ бирлер айтат, тофан суусу деп суу каптап кеткен экен да. Ушундай суу каптап кеткен Фираундун Кыпти деген коом. Алардын бардык огороддорун, үйлөрүн суу каптап кетип, эң таң калыштуусу мужиза Бани Исраилдин эчтеке каптаган эмес. Эчтеке каптаган эмес. Бул жерде өтө алардын мөмө жемиштерин, үйлөрүн суулар бузуп кетет, каптап кетет. Көптөгөн жамгыр жаап, ал эми Бани Исраилдик эчтеке болбойт. Кээ бир алымдар айткан, бул тофан деген суу, жосу тофан суусу, жолосо бул мына эпидемия менен аларды ушундай өлө баштаган экен, эпидемия менен. Кээ бир пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам хадиси бар экен, ат-тофан ал-маут, өлүм деп айткан. Кандай болбосун? Муса пайгамбарга жалдырайт. Фираун: "Эй Муса, ушундай кыйналып кеттик, Кудайыңа дуа кылчы, эптеп бизди куткарсын" деп. Муса бар пайгамбар жүрөгүндө мээрим бар да. Дуа кылат, Алла Таала тофан суусун токтотот. Кайра бул Фираун не дейт? Сен өттү кыйын сыйкырчы экенсиң. Сенин Кудайың сенин ушу сыйкырчылык кандай сага берген экен деп ушинтип ыйман келтирбей коет. Андан кийин Алла Таала ушунун бардыгы мындай болот экен. 1 жума азап, 3 жума мөөнөт. 1 жума азап берилет. Суу, топан суусу 1 жума келипчи. Андан кийин мынакей 1 жуманын ичинде кыйкыртып болгондон кийин 3 жума жакшы жашап калышат. Болуптур, ыйман келтиребиз деди, кайра айнейт. Андан кийин Алла субханаху ва таала чебирткелерди жиберет. Чебирткеле болуп кетет бардыгычы. Кийимдеринде деле, үйлөрүндө деле, көчөлөрүндө деле чебиртке болот. Алла Тааладан дуа кылып, Алла Таала буну алат. Үчүнчү пит, куммал деп пит айтат мынакей. Пит деп кетишет булар. Бани Исраил пит дебейт. Фираундун эли Кыпти ушулар пит дейт да. Кийимдеринде бардыгында пит басып кетет. 1 жума азап, кыйналып, кытышып, жуунса, кырса деле эчтеке пит ушунчалык басып кетет. Дагы Муса пайгамбарга жалдырайт. Муса пайгамбар дуа кылат, буну алып таштайт. Андан кийин бака. Охо, бака ушунчалык көбөйөт, Алла Тааланын азабы да. Буга дагы алар ыйман келет. Акыркысы анан кийин кан. Суу ичейин десе кан болуп калат. Тамак ичейин десе кан болуп калат. Бани Исраил ичсе суу, Кыпти ичсе кан. Токточу ушу бир кесени мындайынан ичейин дейт, кармап. Мындай ичейин десе кан, тиги ичсе суу. Ушундай азаптарды Алла субханаху ва таала Фираунга берген, мүмкүнчүлүк берди, ыйман келтирейби, келтирбейби деп. Өз-өзүнчө белгилерди кылып Алла Таала айтат, жиберип турдук дейт. Болбоду бул, таптакыр текеберленип туруп алды. Акыры анан кийин Алла субханаху ва таала бул эми таптакыр болбой калды деп Алла субханаху ва таала буну ушундай бир азапка учура турган, сууга чөктүрүп өлтүрө турган учуру келет дагы. Ага Муса пайгамбар өз алдынча Кудай кааласа деп даярданып Бани Исраилди алып чыкканга Алла Тааланын тарабынан буйрук күтүп турган болот. Алла субханаху ва таала Кудай кааласа товфик берсе кийинки сабакта андан кийин улантабыз. Мына ушундай болуп Алла субханаху ва таала Фираунга азаптарды берип, бир жагынан ыйман келтиреби деп мүмкүнчүлүктөрдү берип турган.